Жалал-Абад облусу, Тогуз-Торо району, номер 4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Шайыкова Гүлзада Асановна. Кыргыз тили 6 класс. Сабактын темасы этиштин кош мамилеси. Сабактын максаты этиштин кош мамилесинин эрежесин үйрөнүшөт, кош мамиленин мүчөсүн башка мүчөлөр менен айырмалай алышат, көнүгүүлөр аркылуу таанып билүү ишмердүүлүгүн байыйт, колдонулган лексиканын негизинде сөз байлыгын өнүктүрөт. 3. Тапшырма аткаруу менен айланасындагы жана баарлашып жаткан адамдарды сыйлоого, оюн уга билүүгө тарбияланышат. Сабактын тиби жаңы билимди өздөштүрүү сабагы. Сабактын ыкмасы интерактивдүү жана өз алдынча иштөө. Сабактын формасы аралык сабагы. Бүгүнкү өтө турган темабыз этиштин кош мамилеси. Кош мамиле. Ыш, иш, уш, үш, шы мүчөсү уюштурат. Мисалы: алыш, иштеш, барыш, жазыш, окуш, санаш, ырдаш, сүйлөш, катташ жана башка. Кош мамиле этиштер көптүк санды билдирет. Сүрөткө көңүл буралы. Апасына бала чаканы алышты. Балдар иштешти. Үй бүлө чогулуп эс алууга барышты. Жашынмак ойноо үчүн санашты. Эс алууда ырдашты. Бири-бири менен баарлашып сүйлөштү. Бул жерде ыш мүчөсү кош мамиле болуп этишти уюштурду. Кош мамиле деген эмне? Негизги этишке ыш мүчөсүнүн уланышы аркылуу жасалып, кыймыл аракеттин бир нече киши тарабынан биргелешип, кошулушуп аткарылгандыгын, иштелгендигин билдирген этиштер кош мамиле деп аталат. Кош мамиле биринчи, экинчи жак-жекелик түрдө жактала берет. Мисалы: мен көрүштүм, сен көрүштүң. Биринчи жак: мен көрүштүм. Экинчи жак: сен көрүштүң. Ыш мүчөсү уланган этиш сөздөрдүн бардыгы эле кош мамилени түзбөйт. Алар кыймыл атоочту да жасайт. Салыштырып көрөлүк. Кош мамиле жана кыймыл атооч. Кош мамиледеги сөздөргө мисал келтирели. Азыр барышты. Барышты
эмне кылышты деген суроого жооп берет. Биз иштештик. Бул жерде ыш. Эмне кылыштык деген суроого жооп берет. Балдар эс алышты. Балдар эмне кылышты? Жардам беришти. Эмне кылышты? Демек кош мамиле болгон шартта эмне кылышты деген суроого жооп болуп түшөт. Ал эми кыймылатууч. Барыш менин милдетим. Барыш деген сөз эмне деген суроого жооп берет. Иштеш. Иштеш үчүн келдим. Эмне үчүн келдим? Эмне деген суроого иштеш жооп берди. Эс алыш да керек. Бул жерде эс алыш. Эмне деген суроого жооп берди. Алыш бериш эки кишиге тең. Эмне эки кишиге тең. Демек кыймылатууч болгон шартта эмне деген суроого жооп берет. Ыш мүчөсү уланган сөздөр дайыма эле кош мамилени же кыймылатуучторду уюштурбастан башка сын сыпаттык маанини да билдирип калат. Мисалы, алардын катыш мамилелери бар. Бул жерде катыш. Кандай деген суроого жооп берет. Экинчи, Сейде чатыш кептерди сүйлөдү. Сейде кандай кептерди сүйлөдү? Чатыш. Бул сын сыпаттык маанини билдирди. Үчүнчү сүйлөм, адегенде кириш сөз сүйлөндү. Кандай сөз сүйлөндү? Кириш сөз. Биз чоңдор менен аралаш отурдук. Биз кандай отурдук? Аралаш. 4 үй бүлө жанаша кондук. Себеби жайлообуз бир. Жанаша. Кандай кондук? Демек, кандай деген суроого жооп берсе, сын сыпаттык маанини билдирет. Анда 452 көнүгү иштейбиз. Көчүрүп жазып, көп чекиттин ордуна кош мамилени койгула. Мисалы, биринчи сүйлөмдү алалык. Чабендестер улак тартышып, мергенчилер жамбы атышты. Бул жерде чабандестер улак дегенден кийин көп чекит бар, ага тартышып. Ал эми жамбы атышты деген мүчөлөрдү койдук. Ыш мүчөсүн. Ушул сыяктуу кылып көп чекиттин ордуна кош мамиленин мүчөсүн койгула. Үй тапшырма 454 көнүгү. Көчүрүп жазгыла. Кош мамиле этиш менен негизги мамиле этишти салыштыргыла. Сабак соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.